Бул оюн фризби деп аталат. Оюндун негизги эрежеси учуучу тарелканы өз тайпаңдагы катышуучулардын бирине өткөрүп берүү керек. Азыр биргеликте оюндун жүрүшүнө күбө болобуз. Учуучу тарелкаларды ыргытып ойноочу оюндун бир канча түрлөрү бар. Эң эле кеңири жайылганы алтимат фризби деп аталат. Аталган спорт түрү Кыргызстанда 2015-жылдан тарта ойнолуп келет. Оюн сыртынан америкалык футболду элестетет. Бирок эрежелеринин бир топ айырма бар. Бул оюнда эки команда болот. Ошол эки команданын өз голевой зонасы деп аталат. Ошол голевой зонасын болот ар бир команданын. И ушул голевой зонада ушул дискти кармашы керек. Анын эң биринчи задачасы. Алтимат фризбиде оюнчулардын жашына чектөө жок. Бир тайпада 7 киши болот. Оюн 25 мүнөткө созулат. Мында катышуучулар аралыкты сактоосу абзел. Мына ошондуктан жараат алуу коркунучу жок, дейт оюнчулардын бири Ильяс. Фризби мага аябай жакты, анткени футбол менен салыштырмалуу бул өтө травматичный спорт эмес. Балдар менен мындай ызычуу болбойт. Бирок мисалы футболго салыштырмалуу балдар менен кыздар чогуу ойносо болот. Оюнда колдонулган учуучу тарелкалар атайын буйрутма менен Америкадан же Кытайдан алдырылат. Алар менен бир гана адамдар эле эмес, үй жаныбарлары менен да ойносо болот. Чет өлкөдө спорттун бул түрү боюнча мелдештер байма-бай өткөрүлүп турат. Ал эми кыргыз спортчулары алтимат фризби боюнча алгачкы мелдешке жакында Казакстанда өтүүчү оюнда катышышат. Ну, мы открыли наш клуб в 2015 году, познакомились. Алтимат фризби тууралуу көпчүлүгү биле беришпейт. Биз 3 жыл мурун ойноп баштаганбыз. Оюнду кыздар, балдар аралашып ойной алышат. Биздин максат спорттун бул түрүн өлкөбүзгө жайылтып, чет өлкөдөн өткөн мелдештерге Кыргызстандын атынан катышсак дейбиз. Учурда Казакстанда өтүүчү чемпионатка даярдык көрүп атабыз. Кейки, который насчитывает около 20-25 человек. Алтимат фризби чынчылдыкка, башкаларды сыйлоого да үйрөтөт. Оюн бир гана спорт таянчасында ойнолбостон, жаратылыш койнунда, көл жээгинде эс алып ойноого эң мыкты тандоо болчудай. Жазгүл Маналиева, Азирет Осмонов, Таң Маанай.